Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Куттуктоо сөзүн бүгүн 4 октябрда аппарат башчысы Досалы Эсаналиев Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтүп жаткан билим берүү кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарада окуду. Урматтуу билим берүү кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Санарип коомду куруу, билимге негизделген экономиканы калыптандыруу, билим берүүнүн ролун күчөтүүнү, окутуу ыкмаларын өзгөртүүнү, анын ичиндеги санариптик билимди өнүктүрүүнү шарттайт. Негизги максатыбыз ар бир адам үчүн дараментин ачууга көмөктөшкөн практикада колдонууга багытталган дүйнөдөгү өзгөртүүлөргө ыңгайлашкан азыркы суроо талапка жооп берген сапаттуу билим алууга мүмкүндүк түзүү. Биз билимдүү демилгелүү жана өнүгүүгө умтулган муунду өстүрүүгө умтулабыз. Мындай ийгиликтерге жетүүдө тарбиячынын, мугалимдин баардык деңгээлдеги кесиптик окуу жайлардын окутуучуларынын эмгеги зор. Жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүк өз кесибин сүйүү, өлкө жана келечек муун алдыда жоопкерчиликти сезе билүү эң зарыл сапаттар. Мамлекет билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана педагогдордун эмгек шарттарын жакшыртууга баардык аракеттерди көрүп жатат. Жаңы бала бакчалар жана мектептер колдонууга берип, билим берүү уюмдарынын материалдык техникалык базасы жакшырып, анын ичинде санариптешүү процесси ишке ашырылууда. Ушул жылдын октябрь айынан тартып, билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Мамлекет ушу менен токтоп калбайт. Балдардын жана өлкөлөрдүн келечеги үчүн мугалимдерге татыктуу шарттарды түзүп берүү биздин приоритеттүү багыттарыбыздын бири. Кыргызстандын жаштарын окутууда жана тарбиялоодо талыкпаган эмгегиңиздер үчүн чын дилден ыраазычылык билдирип, сиздерге чын ден соолук, бакыт таалай жана зор ийгиликтерди каалайм. Кичинекей жаш жарандарыбыз мындай роботтор жасашат. Азыр бул робот программа жазып эле, чтобы сиз менен саламдашып койсун депчи. Бүгүн 4 октябрда Бишкекте Борбор Азиядагы санариптик трансформация аттуу эл аралык конференция өтүп жатат. Аны өкмөткө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, Борбор Азия университети жана жаңы технологиялар паркы уюштурган. Конференцияда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков дагы сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө коопсуз шаар долбоору ишке киргени жол эрежесин бузгандар да, жол кырсыктары да 2 эсе азайганын билдирип, санариптештирүүнүн алгачкы жыйынтыктары деп баалады. Бул долбоор өкмөткө пайда көздөгөн экономикалык долбоор эмес, жол кырсыгын жана өлүм житимди азайтууга багытталган, деди ал. Ошондой эле санариптештирүүнүн алкагында дагы көптөгөн иштер жасалаарын кошумчалады. Депутат Тазабек Икрамов айыл кызматташтыгы менен мугалимдерине арзан баада ипотекалык турак жай, жер тилке жана чек арага жакын жайгашкан мектеп мугалимдерине 500 000 сом өлчөмүндө сууда берүүнү сунуштайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин кечээ 3 октябрдагы отурумунда айтты. Бул сунушу аркылуу мугалимдердин коомдогу ордун жогорулатуу, социалдык шартын жакшыртуу, аларга стимул берүү максатын көздөрүн белгилейт. Мен биринчиден 5 октябрь мугалимдер эл аралык күнү менен агартуу тармагынын өкүлдөрүн чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Жалпыңыздарга ийгилик, кажыбас кайрат каалайм. Экинчи маселе. Мына 1 октябрдан баштап өкмөт мугалимдердин айлыгын көтөрдү. Бул жакшы жөрөлгө. Бирок биз мугалимдердин айлыгын көтөрүп коюу менен эле маселенин баары чечилип кетпейт. Ошондуктан мен айтат элем, биз мугалимдердин коомдогу ордун жогорулатып, алардын социалдык абалын оңдойбуз десек, маселени комплекстүү караш керек. Андыктан мен төмөнкү сунуштарды киргизет элем. Аймактардагы орто билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдердин социалдык шартын жакшыртуу үчүн жана аларга стимул болуш үчүн шарт түзүп, алардын турак жай менен камсыз кылыш үчүн мугалимдерди эмгек тажрыйбасына жараша 5 жылдан кем эмес мектепте мугалим болуп иштеген мекендештерибизге 6%дан ашык эмес ипотека үй берүү шартын карашыбыз керек. Эгерде ипотека үй албай
айыл жергесинде үй салам деген мугалимдерибизге айыл өкмөт тараптан, жергиликтүү бийлик тараптан чек маселесин чечип берүү маселесин карашыбыз керек. Буну мен сунуш катары киргизет элем да. Андан сырткары мына чек арага жакын жайгашкан айылдагы мугалимдер үчүн өкмөт 10 жылдан кем эмес ушуларга 500 000 сомдон ушундай сууда маселесин карап берсек өтө жакшы болот эле да. Чек арада жайгашкан биздин айылдагы ошо жердеги мугалимдерибизге ушундай бир шарт түзүп беришибиз керек. Мына ошондо ушу биздин келечегибиз болгон жаш балдарыбызга мугалимдер ушундай бир шарт түзүп берсек, биздин келечегибиз болгон биздин жаштарга, балдарга жакшы бир тарбия берет деген ойдо элем да. Ушуну бир карап койсоңуздар сунуш катары. 4-6 октябрда Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын төрагасы Иса Өмүркулов жетектеген делегация Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун парламенттик ассамблеясынын Мароккодагы күзгү сессиясына катышат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, делегациянын курамына Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Каныбек Иманалиев жана Жогорку кеңештин аппаратынын тийиштүү кызматкерлери кирген. Сессиянын ачылышы алдында кызматташуунун түндүк түштүк модели жана глобалдашуу ааламындагы жер ортолук деңизи аймагындагы экономикалык мамилелер аталышындагы жер ортолук форум өтөт. Парламентарийлердин сессиясынын ачылышынан кийин төмөндөгү актуалдуу темалар боюнча талкуулар болот. Инновация, алдыңкы тажрыйбалар менен бөлүшүү жаатындагы ЭКК жана Африка аймактар аралык кызматташтык, Евро жер ортолук деңизи аймагы жана климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан көйгөйлөр, экономикалык өнүгүү жана экономикалык миграция, дин жана иченим негиздеги сабырсыздык жана дискриминация менен күрөшүү. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын белгилөө боюнча жарлыкка кол койгон. Учурда уюштуруу комитети тарабынан иш-чаралар планын ишке ашыруу иштери жүрүп жатат. Ал бир катар инфратүзүмдөрдүн жана социалдык объекттерди реконструкциялоо жана курууну камтыган 18 пункттан турат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдиргендей, Турдакун Усубалиевдин элесин түбөлүккө сактоо максатында Чүй облусундагы чокулардын бирине анын ысымын ыйгаруу маселеси каралып жатат. Бүгүнкү күнү бир катар маданий, илимий иш-чаралар, эскерүү кечелери, сынактар өткөрүлүп, биографиялык басылмалар даярдалып жатат. Жыл башынан бери республика боюнча ачык сабактар, класстык сааттар, илимий практикалык конференциялар жана музейде көргөзмөлөрдү өткөрүү уланууда. Мындан тышкары Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык мааракесине арналган толук метраждуу даректүү тасма тартылууда деп билдирди министр. Кубатбек Боронов Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата пландалган иш-чараларды өз убагында жана сапаттуу өткөрүүнүн маанилүүлүгүн баса көрсөттү. Турдакун Усубалиевдин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон таасири баа жеткис. Чыган инсандын өмүрү жана ишмердүүлүгү бардыгыбыз үчүн үлгү болуп саналат. Ал өмүрүнүн көп бөлүгүндө чыныгы мекенчил жана анык мамлекеттик ишмер катары элине кызмат өтөдү. Ушундан улам биз Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык мааракесин эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө тийишпиз деп белгиледи ал. Бишкек мэриясы кечээ Күнтүү айылында мектеп окуучусу автобустун дөңгөлөгүнүн астында калып каза тапкан окуя боюнча маалымат таратты. Мэрия бул окуяны кокустук деп баалайт. Себеби автобустун айдоочусу Бишкек жүргүнчү автотранспорт ишканасында 14 жылдан бери иштеп келгени, ошондой эле ушул каттамдын бригадири да болгонун билдирет. Айдоочу окуучу алдыңкы эшик менен автобустан чыкканын көргөндөн кийин жолун улаган. Бирок баланын курткасынын боосу эшикке кыпчылып калган.
болгондуктан автобус жүргөндө кулап кетип, дөңгөлөктүн алдында калган деп айтылат маалыматта. Каза тапкан бала номер 7 мектеп гимназиясында 5 класста окуган. Атасы курулуш кызматкери, апасы экономист. Алар Сокулук районунда жашайт. Үй бүлөдө 5 бир тууган. Окуядан соң Бишкектин вице-мэри Азиз Алымкулов шаардык транспорт башкармалыгы, Бишкек жүргүнчү автотранспорт ишканасы, Бишкек троллейбус башкармалыгы, мэриянын транспорт бөлүмү жана жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы менен тез арада жыйын курган. Алымкулов каза тапкан баланын жакындарына материалдык жана психологиялык жардам берүүнү тапшырган. Шаардык кызматтарга жүргүнчүлөрдү ташууга коопсуздукту күчөтүүнү эскерткен. Мэриядан окуя тыкыр иликтенери жана айдоочуга укуктук баа берилип, жоопкерчилиги караларын убадалашты. Өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын 400 кызматкерлерине көз катарактасын алуу жана башка көз ооруларын жок кылуу үчүн жогорку технологиялардагы хирургиялык операциялар акысыз жасалат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Маалыматта билим берүү тутумунун кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо, бекемдөө жана социалдык жеке мамлекеттик өнөктөштүктү өнүктүрүү максатында билим берүү министри Каныбек Исаков менен Дордой офтальмик сервис көз хирургиясы медициналык борборунун башкы директору Азизбек Эшмамбетов атайын келишимге кол коюшту. Билим берүү кызматкерлеринин катаракта жана башка көз патологиясын текшерүү үчүн офтальматологдордун тобу түзүлөт. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын экономика, финанс жана курулуш боюнча башкы адиси болуп Шаршенбаев Абдылда Изатович дайындалды. Бул тууралуу райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. УКМКнын 9-кызматынын мурунку башчысы Дамир Мусакеев номер 27 түзөтүү абагына которулду. Бул тууралуу бүгүн 4 октябрда Акипресс агенттигине жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда Мусакеев аталган абакка 18 сентябрда которулган. Бишкек шаардык соту Свердлов районунун сотун күчүндө калтырып, Мусакеевди номер 27 түзөтүү абагына которду деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик салык кызматы 2018 жыл үчүн бирдиктүү салык декларациясына өз убагында тапшырылбаган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин жарыялады. 2019 жылдын 3 октябрына карата 1202 кызматкер декларация тапшырган эмес. Анын 1000ге жакыны жергиликтүү органда иштегендер. Арасында мамлекеттик каттоо кызматынан 25, жогорку кеңештин 22, президенттин өкмөтүнүн иш башкармалыгынын 6 кызматкери бар. Андан тышкары түрдүү министрликтер менен мекемелердин адистери да бул милдетти аткарышкан эмес. 2018 жылга салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 1 апрелде аяктаган. Бүгүн 4 октябрда Чүй облусунун Сокулук районундагы Воен Антоновка менен Фрунзе айылдарынын ортосунда Пассат үлгүсүндөгү унаа жол кырсыкка кабылган. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында унаанын айдоочусу менен бир жүргүнчүсүн тез жардам келип алып кеткен. Окуя болгон жерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатат. Нарын облусунун Актала районунун айыл аймактарында жергиликтүү тургундар экстремисттик диний уюмдарга азгырылбоого чакырылды деп билдирди аймактык кабарчы. Учурдун райондо экстремизм жана терроризмге каршы жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Рай администрациясынын адиси Жайдарбек Сыдыков УКМКнын өкүлү, райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын ага ыкчам өкүлү, милициянын майору Мирлан Ашырбаев, Нарын облустук казыятынын өкүлү Эрик Молдокулов,
жана райондун имамы Жаныбек Жээнбеков айыл аймактарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Алар экстремизм жана терроризмге каршы туруу, Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган ар кандай диний багыттагы уюмдарга, топторго азгырылбоого чакырышты. Андан сырткары даават иштерине мыйзамдуу чыгуу, балдарга туура тарбия берүү, окуучулардын интернет колдонуусун көзөмөлгө алып туруу сыяктуу бир катар маселелер ортого салынды. Базаркоргон райондук электр тармактар ишканасынын юристи кармалып, күнөөсү жок экендиги аныкталган соң кое берилди. Бул тууралуу Жалал Абад Электро АЧ акционер коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Рестин юристи 2 октябрда саат 12:00 чамасында экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Базаркоргон, Ноокент, Тогуз-Тороо райондору жана Жалал Абад шаары боюнча райондор аралык бөлүмү тарабынан кармалган. Алдын ала тергөө иштери жүргөндөн кийин юристтин күнөөсү далилбегендиктен ошол эле күнү саат 22:30 кое берилген. Учурда өз ордунда иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Буга чейин Базаркоргон Рестин юристи пара менен кармалганы маалымдалган. Телефондан алып коюң. Кандай телефондан? Кандай телефон? Мынакей. Ал жерде бар телефон. Неме специальный немелер менен жазылган бул жерде. Не деп турат? Взятка деп жазылып турат. Мынакей. БЖ 69 10 866. Бөрөттасыздар, а? Бишкектеги Токпоналиев менен Жаманбаева көчөлөрүнүн кесилишинде тротуарга токтоп турган унаалардын айынан жолдон өтүүгө мүмкүн эмес. Бул тууралуу репортерго күбө билдирди. Анын айтымында айдоочулар дайыма унааларын тротуарга токтотуп коюшат. Унаалар күн сайын адамдардын өтүүсүнө тоскоолдук жаратат. Күн сайын ушул көчөдөн бала бакчага баруу үчүн 4 жол өтөм. Жөө жүргүнчүлөр үчүн эч кандай коопсуздук жок. Тротуарга токтоп алган унаалардын кесепетинен унаа өтүп жаткан жолдон өтүүгө туура келет. Мен тиешелүү кызматтардан чара көрүүнү жана ушул жерге токтоого болбойт деген белги коюуну суранам, деди күбө. Бүгүн 4 октябрда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Военно Антоновка айылында көлмөнүн жанынан адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айыл тургундары билдиришти. Учурда аталган жерде милиция кызматкерлери иштеп жатат. Ысык-Көл районунун Чолпон Ата шаарында батир өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 4 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык шаардын 3-кичи районунда болгон. Анын кесепетинен аянты 20 чарчы метр батир толугу менен күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Сузак районунун Тобой айылында 2 кабат сарай өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 4 октябрда ÖKM'ден билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык айылдын Саркаров көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен жыгач устунду шифер жабылган 2 кабаттуу сарайдын 60 чарчы метр чатыры жана 340 түрк чөп күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Кытайда бир нече жаш балдарды музга тоңдуруп алып бара жаткан кытайлар кармалды. Социалдык тармактарда жайылган тасмадан жаш балдардын ата-энелерин ыйлап жатканын көрүүгө болот. Тасма качан тартылганы белгисиз. Бишкек шаарында ардагерлер арасында шахмат боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүп, 1 октябрда жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи болду. Шахмат федерациясынан билдиришкендей, турнир эл аралык карылар күнүнө карата уюштурулган. Ага 74 спортчу катышып, жаш курак боюнча 4 топко бөлүнүштү. Катышуучулар Швейцария системасы менен 7 тур ойношту. Турнирдин байге фонду 12 000 сомду түздү.
Кыргызстандык спортчу Ханболот Рысбеков дзюдо боюнча өспүрүмдөр арасында өтүп жаткан Азия кубогунда алтын медаль утту. Эл Жадек 2019 турнири Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында старт алып, биринчи күнү 70 топтом медаль ойнотулду. Рысбеков 55 кг салмакка чейинки спортчулар арасында күч сынап, катары менен 3 атаандашын жеңип алды. Ал эми финалдык беттеште россиялык Михаил Блиновду утту. Турнирдин биринчи күнүндө өзбекстандык спортчулар 5 алтын медаль жеңип алса, 1 медальды Россиянын курамасы алды.